Саламатсыңарбы кесиптештер, бүгүн биз PowerPoint'тун ичиндеги функциялар менен таанышабыз. Ал үчүн биз алгач PowerPoint'ты ачып алабыз. Биринчи слайдыбыз ачылып турат. Өйдө жагын карасаңар, бул жакта сохранить сохранить деп турат, өтпөштүк болгон. Андан кийин артка туура эмес кылып алсак же алдыга ставка бөлүмүндө ар кандай сүрөттөрдү кое алабыз. Манан бул файлдын ичинде сохранить как, параметрлар, печать, создать дегендер бар. Бул создать деген бассаңар, сизге экиден келет. Макет. Кандай макет болуш керек? Бизге 2 бөлүнүп, 3кө бөлүнүш керекпи? Бул жактан сиз өзүңүздөр тандап аласыздар. Андан кийин ставка бөлүмүндө биз сүрөт кое алабыз, таблицанын каалагандай кылып кое алабыз, же өзүбүз чийсек болот. Фото с экрана койсок болот, диаграмманы койсок болот, мындай смарт дегенди койсок болот. Диаграммаларды, сөздөрдү койсок болот, текст написи. Же жакшы шрифттер менен да жазсак болот да. Бул жакта ушундай сонун кол шрифттер менен да жазсак болот. Формулаларды эгерде биз математика, алгебра сабактарын жаза турсак болот. Символдорду койсок болот, видео койсок болот, анан звук кошуп койсок болот. Анан дизайнда биз өзүбүздүн эмес кандай болуун тандайбыз. Алгач ориентация слайда деген книжный, анан альбомный болот. Көбүнчө альбомный кылабыз. Андан биякта дизайндын ар кандай түрлөрү бар. Түрлөрүнөн караганда бул жакта цветти өзүбүз тандасак болот, шрифт тандасак болот, ичинде жазылган текстти, стилин тандасаңар болот. Бул жакта градиент, заливка бар экен. Формат фона бар экен. Анан бул түсүн оңдош үчүн мышканын сол оң тарабын бассаңар, бул жакта градиент, заливка, сплошная рисунок, текстура дегендер бар. Градиент, заливканы биз өзүбүз түсүн каалагандай кылып өзгөртсөк болот. Ал үчүн тиги стрелка турбайбы, ошонун үстүн бассаңар, анан тияктан цветти тандоодо өзүңүз каалагандай цветти тандап алсаңыздар болот. Мисалы мен кызыл жашыл градиент койдум. Тияктан кошсоңор болот, кошпосоңор болот, яркостун көбөйтсөңөр болот, азайтсаңар болот. Прозрачность дегенди да кошсоңор болот. Азайтып өзүңөр каалагандай табитиңерге жаккандай кылып колдоно аласыздар. Өзүңүз тандап алгандан кийин применить ко всем десеңер, баардык слайдыңар ушундай болуп калат. Сиз билген метод менен да бөлүшсөңүз болот.